Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу регионалдык коопсуздук маселелери боюнча эксперт, президенттикке талапкер Талант Масадыков. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Талант мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн талапкерлердин, президенттикке талапкерлердин арасында сиздин дагы фамилияңыз бар. Биз бул бир четинен ушул талапкерлердин саны абдан көп болгондугу бир аз бир ыңгайсыздыкты жаратып жатса, биздин кичинекей эле мамлекетибизде 50дөн ашык талапкер болуп. Бир чети мен ушул талапкерлерден маектешип, энчерип алып жатып, бир плюс жагы да бар экен. Анткени ар бир талапкердин биздин мамлекетти өстүрүп өндүрүүгө өздөрүнүн жеке ойлору, пикирлери жана жакшы кошумча идеялары бар экен. Биздин алгачкы темабыз бүгүнкү күндө өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Бүгүнкү күндө сиздин көз карашыңызда ошо биздин өлкөдө саясий абал кандай? Биринчиден рахмат, ушу жерге чакырып суроолоруңду берип эл менен тааныштырып атасыздар. Анан кийин айткан сураган сурооңузга жооп катары айта турган оюм, менин өзүм жекече ой пикирим да көз карашым. Кыргызстандын ичиндеги азыркы саясий абал кыйын болуп атат. Анткени бул экономикалык маселелерди биз азыр талкуулабай эле коелу, анын баардыгы билишет. Жетишпеген, чечилбеген маселелер аябай көп. Бирок Кыргызстандын ичи азыр мен ички саясатынан пайда болгон саясий маселелер элдин астындагы турган. Бул маселелердин баардыгы өзгөчө кычаган убактысы ошо шайлоого жакын болот да. Ар бир мамлекетте ошондой болот. Мынакей Кыргызстанда дагы азыркы маалда аябай кычап турган маал. Элдин баардыгы, кыргызстандыктардын баардыгы шайлоого даярданып келе жатышат. Талапкерлер көп болуп атат, өзүңүз айткандай 50дөн ашык талапкер бар экен бүгүнкү күндө. Анан кийин Кыргызстандын тегерегинде Орто Азиядагы маселелер дагы, саясий маселелер жана коопсуздукка байланыштуу саясий маселелер аябай кычап турган маалы. Ошондуктан мен ойлойм, өкмөт башчылары, өзгөчө өкмөттөгү иштеген силовой блок дейт, жанагы коопсуздук маселе боюнча иштеп аткан биздин адистер, ошолор аябай жакшы иштеп, көңүл буруш керек да, эртеден кечке бирдеме болуп кетпесин дегендей. Анткени эми тышкы саясатты айтканда, бул региондун тегерегиндеги болуп аткан окуяларды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сирия, Иракты айтпай эле коеюн, араб мамлекеттерин. Афганистан бизге жакын маселе болуп атат да. Афганистан, Пакистандан келип аткан коркунучтардын баардыгы таасир этет Орто Азияга өзүнчө. Орто Азиянын ичи дагы мындай стабилдүү катарында 100% эч кандай эчтеке болбойт деп айтуудан мен алысмын, анткени маселелер аябай көп. Кыргызстандын ичи болсо аябай мындай кайнап турган маалы болуп атат да. Анан кийин азыр оппозиция күчтөрү Кыргызстандын ичиндеги өкмөттү өкүлдөрү көрүп атасыздар, соттор болуп атат. Кечээ күнү соттун чечими чыкты. Ар кайсы маселелердин баардыгы ошол салым болот да, ошо кайнап аткан саясий абалга. Ошондуктан Кыргызстандын абалы өзгөчө азыр мына Бишкек шаарында көрүп атасыздар, сезилип турат да. Ошону унутпаш керек. Биздин мамлекеттин ички алсыздыгынан пайдаланып, сырткы ошо душмандар деп да койсок болот, алар бизди бир мындай бир коопсуздугубузду бир абалга алып келиши мүмкүн деген ойдо экенсиз. Мына кечээ Өзбек элинин деген премьер-министр келип, Өзбек мамлекетинин премьер-министри келип, биздин премьер-министр менен чек ара маселелерин чечүү боюнча бир топ келишимдерге кол койду. Муну коомчулук ар кандай баалап жатат? Ушул убакка чейин чечилбей келген Өзбекстан менен чек ара маселелери ушул кечээки башаты болгон кол коюлар, келишимдер менен чечилиши мүмкүнбү? Бул как ушул коопсуздук маселелери боюнча эксперт катары сиздин оюңуз кандай? Мен ойлойм, бул Кыргызстан эгемендүү болгонуна бир 25-26 жыл болуп калды. Делимитация, демаркация деген чек аранын маселеси эң эле биринчи маселе болуш керек эле. Ошол биринчи эле 5 жылдын ичинде чечилиш керек эле. Бирок биздин мамлекет башчылары, ошол биринчи президент болобу, экинчиси болобу, ошол убакта көңүл бурулган эмес да. Анан кийин азыркы Өзбекстандын өкүлдөрү менен өзгөчө мынакей жаңы президенти келди. Өзбекстанга мурдагы президенти кайтыш болуп,
ошол жаңы президенти келгенинен баштап мынакей биздин мамилелер бир аз оңое баштады да. Жеңил чечиле баштады. Жеңил чечиле баштады деп айткандан да алысмын, анткени саясатта натыйжа дароо билинбейт. Натыйжасы бир 1-2 жыл, 3 жыл, 4 жылдын ичинде билиниши мүмкүн. Бирок кыймылдар башталды да. Ошол кыймылдар башталганы мен ойлойм жакшы, позитивдүү нерсе. Кыргызстандын өзүнө, Кыргызстандын элине. Жанакы эми демаркация, делимитация маселеси боюнча жанагы чегараны айтып атпайсызбы? Чегара маселеси эч качан жалаң гана биздин оюбуз менен, биздин талабыбыз менен чечилбейт эч качан. Бул коңшу мамлекеттер менен дайыма бул маселени бирге чечиш керек да. Биз айтканыбыз гана болот, алардын айтканы болбойт дегенден да бир аз алыс болуш керек. Өкмөттүн башчылары эл да түшүнүш керек. Анткени компромисс деген дайыма болуш керек. Бир. Экинчиден, бул маселе дароо чечиле коет деп мен ойлобойм, анткени орчундуу маселелер турат. Бул маселени чечиш үчүн мен ойлойм көп иштеш керек. Коңшу мамлекеттер менен бирге, жалаң гана Өзбекстан эмес, тажиктер менен дагы маселе чечиле элек маселелер бар. Мен ойлойм бир гана казактар менен чечилиш керек. Чечилип, анан кийин Кытай менен маселе жок болуш керек да азыркы маалда. Бирок ошолордун баардыгын жакшылап иштеп, биздин жанагы адистер иштеп, даярдап, анан кийин өкмөт башчылары же болбосо мамлекет башчысы ушул маселелерге кол коюп, биротоло чечип бүткөндөн кийин анан кийин чечилди деп айтсак болот. Бирок бул жаңы башталган сиз айтып кеткен келишимдерге кол коюптур. Бул жакшы нерсе. Бирок анын аягы Кудай буйруса дароо келе койбойт, бирок келет деп мен ойлойм, ишенем. Бул жакшы кыймыл, жакшы позитивдүү кыймыл болуп атат азыркы маалда. Андан кийинки сурообуз ушу сизди президенттикке талапкер болуу же болбосо өлкөнүн бүгүнкү күндө көйгөйлөрүн чечүү жана мамлекетти өстүрүп өндүрүп кетүү деген тилек менен ушул президентке келген талапкерлигиңиздин негизги себептери дагы баары эле айтып жатпайбы, мен өстүрөт элем, өндүрөт элем, экономиканы оңдойт элем деген талапкер катары сиздин негизги багытыңыз ушул эмнени көрүп турасыз ушул жерден бизге бүгүнкү күндө биз эмнеге муктаж болуп турабыз? Билесизби, эми биз талапкерлер өзүбүздүн программабыз жөнүндө бир аз айта кетсек, дайыма Центр избиркомдон эл айтат экен, агитациянын маалы башталды элек, аны айтпаңыздар деп да. Жалпы мен ойлойм, жалпы азыркы маалда жалаң гана Кыргызстанга эмес, бирок Орто Азия мамлекеттерине баардыгына эң муктаж нерсе стабилдүүлүк жана тынчтык. Ушул маселени жана айтып кетпесизби, сырткы душмандар деп да. Эми сырткы душмандар деп биздин өзүбүздүн коңшу мамлекет эмес, региондогу мамлекеттерди эмес, чоң мамлекеттерди айтып атам. Анткени дүйнөдө азыр алыш тартыш болуп атпайбы? Чоң мамлекеттердин саясатынын максаттары башка болуп атат да. Ошондуктан биз Кыргызстан биздин жаныбыздагы коңшу мамлекеттер менен, регионалдагы Орто Азия мамлекеттери менен бирге, Шанхай биримдиштик мамлекеттер менен бирге, ОДКБге кирген мамлекеттер менен бирге ушул маселени сөзсүз чечиш керек. Мен оюм, эмнеге мен талапкер болуп келдим бу жерге? Мен көп жылдары чет мамлекеттерде иштеп, ушул маселе боюнча өзгөчө эл аралык терроризм боюнча көп иштешип, ушул араб мамлекеттеринде, Афганистан, Пакистан мамлекеттеринде иштеп келдим. Тажрыйбабыз да бар да. Анан кийин карасам, ушул мамлекетибиздин өзгөчө мына өкмөттөгү иштеген кишилердин адистиги бар болсо дагы, бирок мамлекеттик система болбой калды деп айтсак болот да, Кыргызстандын ичинде. Анткени чоң маселелер туруп атат. Эл мамлекет жөнүндө ойлобой, мамлекетте иштеп аткан кишилер. Көпчүлүгү эми өзүңүздөр билесиздер, ачык айтканда өзүлөрүнүн гана кызыкчылыгы. Ошол маселелердин баардыгы бул биздин тегерегибиздеги мамлекеттерде сураштырып келсең, Кыргызстан боюнча жакшы ой пикир жок да. Айтат бизде демократия деп, Кыргызстандын ичи таптакыр бузулуп бүтүптүр. Мамлекетчилдик деген түшүнүш да жок болуп калыптыр деп да. Мамлекетте иштеген кишилерде дагы албетте сүйлөп чыгып айтканда мамлекеттин кызыкчылыгы деп айтышат, бирок негизинде иштеп аткан жумушунун натыйжасы өзүнүн гана кызыкчылыгы, же болбосо ар кайсы саясий топтордун кызыкчылыгы болуп калыптыр. Демек бизде мамлекеттик система жок деп айтса болот. Мен өзүмдүн ой пикирим. Ошол системаны кайрадан
куруп туруш керек биринчиден. Экинчиден жанакы мен айтып кеткен, баштаганда айтып кеткен маселе тынчтык жана стабилдүүлүк. Ошол маселеге чоң көңүл буруш керек. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер, бул жаңы былтыркы декабрдагы болгон референдумдун натыйжасы, бул конституция бир аз өзгөрдү. Бир аз өзгөргөндүн түшүнүгү мындай болуп атат. Ошо Кудай буюрса шайлоо бүткөндөн кийин президент келет, жаңы президент. Ошол жаңы президенттин милдеттери азыр экономика маселесинде тиеши жок да. Бир гана карай турганы коопсуздук маселе менен тышкы саясат болуп атат. Эң негизги маселелер болуп атат да. Ошол маселелерди сөзсүз жаңы президент караш керек. Мен ойлойм, ошого мен өзүм дагы көп жылдардан бери окуп, билим алгам жана иштеп, ошол тажрыйбам да аябай көп ушул маселелер боюнча мен салымды салам го деп ойлоп атам. Ошондуктан менин эң негизги оюм ошо Кыргызстандын ичи тынч болсо, Кыргызстандын тегерегиндеги мамлекеттерибиз менен бирге жакшынакай жашап, ошол биздин тышкы душмандардын максаттарына жетпөөгө биз тоскоол кылып, ошолорго кедерги болуп, ушул социалдык тармактарда бүгүнкү биздин кандидаттар жөнүндө коомчулук оюн ортого салганда, мен сиз жөнүндө көп эле жакшы нерселерди окудум, бирок арасында сиздин жарандыгыңызга тиешелүү сөздөр да бар экен. Сиз качантан бери Кыргызстандын жараны болбой четте жүрдүңүз эле? Жок, мен Кыргызстандын жараны болуп, туулгандан бери эле жаранымын. Анткени мен туулганым 61-жылы Советтер Союзунун жараны болчумун. 90-жылдын аягында ушул Советтер Союзу ыдырагандан кийин Кыргызстандын жараны болуп калдым. Ошо боюнча мен өзүмдүн жарандыгымды алмаштырган эмесмин. Сыртка чыкканда алмаштырган эмессиз? Кыргызстандан барып иштеп, ошо боюнча иштеп жүрөм. Анан кийин ал тарабынан эч бир мамлекетке жарандыктарын алган эмессиз? Эч качан алган эмесмин. Ушул маселе жакшы болду аябай, анткени деген дайыма ушул деген сиз жөнүндө сөз болгон жерде ушул нерсе бүдөмүк болуп келе жаткан. Бүгүн мына биздин студия аркылуу элге даана жана так айтылды, сиз деген 100% Кыргызстандын жараны экениңиз. Андан кийинки суроо, мисалы үчүн бизде негизги эле илгертен ата бабаларыбыз те кылымдар мурда ушу хан шайлап, бек шайлап, ажуу шайлап келгенде анын түпкү ата тегине көбүрөөк көңүл бурушкан экен. Анткени деген баягы бизде кыргызда жакшы сөз бар, аккан арыктан суу агат деп, ошол ата тегинен калган канында эл бийлегендик, эл башкаргандык болсо, ошол гана элди башкара алат деп жыйынтык чыгарышкан деп айтылат. Мисалы сиз ушул өзүңүздүн ата тегиңиз жөнүндө, ата бабаларыңыз жөнүндө эмне айтып бере аласыз? Эми мен мектепти бүткөндөн кийин Советтер Союзу маалында Москвага кетип, ошол жактан окуп калдым. Ошол жерден армияга да бардык, иштедик, аспирантураны да бүтүрдүк. Анан кийин чет мамлекеттерде иштедик. Бирок Кыргызстанга келип дагы Кыргызстандан дагы иштеп кеттим да. Ошондо ошол маалда эч качан эч ким сурачу эмес эле. Ким каерден болосуң деп да. Мен ушу жолдошторум, тең туш балдар да, эч кимиси каяктан экенин билчү эмесмин. Анан кийин ушул бир 10 жыл өткөндөн кийин ошол маселе пайда болуп, сурай баштаганда мен ошондо биринчи сурагам өзүмдүн досторум, сен каяктан болосуң деп да. Ошондуктан мен ушу акыркы жылдары келип өзүмдүн бир туугандарыман сурап айткам, биздин уруубуз ким болот деп да. Анткени кичинекей урууну билчүбүз, эми айылдын ичинде жашап атабыз, билебиз деп да, чоң аталарыбыз да. Анан кийин кайсыл чоң урууга кошулабыз деп. Ошол айта турганым, мен өзүм Бешкүнгөйдөн болом. Ала Бүдүн району Чүй областынан да, бул шаардын үстү Бешкүнгөй. Ошо Бешкүнгөйдө бизди Эсенбай деп айтышат да, Эсенбай уруусу деп. Эсенбайлар болсо кийин Бөлөкбайга кошулат экен, Бөлөкбайдан Чаага кошулат экен, Чаадан барып Солтоого кошулат экен да. Ошол. Анан кийин менин өзүмдүн атам ветеринардык доктор болуп иштеген, энем мугалим, анан кийин эл агартуу министрлигинде иштеген, бу жерде Бишкекте. Чоң атам болсо өзү мугалим болуп ушу Чүйөрөндө, Ала Бүдүндөн, бул Бешкүнгөйдөн Койташка чейин биринчи мугалим, биринчи директор болуп мектептерде иштеп кеткен экен да. Бирок анын атасы Сарыбай деген киши бай болгон экен, Советтер Союзу келгенде раскулачивание деген болгон да. Ошол кулак катарында раскулачивание болуп, ошол менин чоң атам жана туугандарым ошол айдалып Украинага барып 4 жыл
иштеп анан кийин Украинадан келген экен да. Ошол мен туугандарымдын билгени да. Андан ары эми чоң атанын чоң атасы бар, чоң атанын аттарын билем, алар эмне болуп жашап кандай болгон мал менен аралашып бай кишилерден болгон экен ошол. Ошону айта алам сизге. Мындан келди тектүү эле жердин токумунан болот экенсиз. Мен дагы бир бере турган суроом, мисалы үчүн ошол 50 тең президент болбойт. Бул 5тен белгилүү, ошолордун арасынан бирөө тандалат. Ошо 50 кандидатты карап туруп талапкерди, ошонун ичинен мен өзүм болушум керек сөз жок дебестен дагы бирөөсүнө же болбосо экөөсүнө ушундай өзүңүздүн доверияңызды көрсөтүп, ишеничиңизди арттырып, ушу мен жана ушул киши дагы ушул өлкөнү башкарып кете алат деп бирөөнү талапкер катары мындай эл шайлай турган, тандай турган президент катары көрүп жатасызбы бүгүнкү күндө? Мен ойлоп атам, мен эми көп ошо 50ден ашык талапкерлердин арасынан бир 10 чактысын тааныйм да. Кээ бирөөнү сыртынан таанысам, кээ бирөөнү өзүм жекече тааныйм мурунтан бери да. Ошол жекече тааныган адамдардын арасында албетте туруктуу мындай ушул жумушка ылайыктуу адамдар көп, таза адамдар. Бирок ошол эски саясатчылар бар да. Ошо бөлсөк мындай болот. Эски саясатчылар элге таанылган саясатчылар жана таанылбаган саясатчылар деп да. Ошо таанылбаган адамдардын арасында мен ойлойм тазараак адамдар болсо экен деп да. Жакшы болот эле деп. Эми баардыгын таанабайт экенмин тилекке каршы. Бирок таанышып, кийин программасы чыгып, расмий кандидат болгондон кийин кандидат катарында ошол дебаттарда программаларын угуп, алар менен сүйлөшсө болот да. Анан кийин эски саясатчыларга бир аз ишенич жок болуп атат да. Анткени канча жылдардан бери саясаттын ичинде жүрүп атышат, канча жылдардан бери шайлоого катышып жатышат. Анан кийин катышып айткан убадалар көп, бирок аткарганы жок болуп атат бүгүнкү күнгө чейин. Анан кийин ошону менен келаткан саясатчылар азыр дагы ошол эле саясат менен улантып кете береби же болбосо азыркы берген убадасына туруп аткарабы деген суроо да баардыгына. Мага да ошондой суроо болуп атат. Сен 15 жылдардан бери ушундай чоң посттарда иштеп келдиң. Ар кайсы министр да болдуң, премьер да болдуң, тигиндей болдуң деген кишилер болуп атпайбы? Эчтеке кыла албадың. Мынакей натыйжасы бүгүнкү күн Кыргызстандын акыбалы болуп атат. Аябай кыйын өзүбүз суроону баштагандай да, маекте баштагандай. Ошондуктан ошого ишенич аябай кыйын болуп атат да элге. Кече социалдык тармактарда президентке талапкер Бабанов Өмүрбек Токтогулов иштен журналисттерден берген суроосуна сиз өзүңүздөн башка да кандидатты көрөсүзбү же болбосо бир кандай да ойлойсуз, эгер жеңилип калсаңыз кандай болот деген суроосуна 2017 жылдын 15 октябрында кечки саат 8-де бир гана президент шайланып чыгат, ал мен Өмүрбек Бабанов деп өзүнүн жеке амбициясын билдириптир. Буга сиздин оюңуз кандай? Эми ар бир адамдын өзүнүн амбициясы да. Ишенет, жакшы, өзүнө ишенсе, өзүнүн күчүнө ишенсе, демек Бабановдун өзүнүн жеке ой пикири. Ар бир адамдын өзүнүн ой пикири болуш керек. Анда ой пикир мен иш кылып, ар бир адам талапкер болобу же болбосо кандай бир күчтөрдүн өкүлдөрү болобу, бул ар бирөөнүн ой пикирине урматым менен, сыйым менен карайм. Бирок ал жеке ошол кишинин ой пикири. Мен ойлойм, элдин ой пикири дагы болуш керек деп да, башкача. Же болбосо өзгөчө, же таптакыр аны менен бирге болбогон эл көп да. Ошондуктан ага мен ойлоп атам, айтып тур, демек ал өзүнүн күчүнө ишенет, эми аны Кудай көрсөтөт. Бизде жакшы сөз бар, ханды Кудай шайлайт, анын пешенесин алдын ала жазылат деген. Мындан келди Кудайдан улук сүйлөш керек. Кудай кандай кимди кааласа, ошол киши бизге өлкө башчы болот. Маегиңизге чоң рахмат, абдан кызыктуу маек болду. Мен негизи эле ушул келген талапкерлердин арасынан күч органдарын бүгүнкү биздин чек арада чечилбей жаткан маселелерди жана биздин ички жана терроризм, экстремизмдерге көбүрөөк көңүл бургандарды колдоп жатам. Анткени чындыгында эле биздин өлкө бүгүн кооптуу болуп жатат. Андан калса кече коомдук каналдан ачык айкын эле ошол биздин өлкөдө жардыруу болушу мүмкүн деп биздин жарандарга этият болууга деген эскертүүнү биздин коомдук каналдан бергендиги бул элди бир аз кооптонтуп турат. Менимче ойлойм баардыгы жакшы болот деп. Негизи эле кыргыз Кудайга ишенип эле кыргызды Кудай сактайт деп келген. Ошентип Кудай сактап, Кудай жардам берип биз бир жакшы президентти шайлап алсак, менимче баардыгы жакшы болот. Жогоруда сиз айтып кеткендей, биздин өлкө үчүн эң негизги аба менен суудай керек болгон нерсе бул тынчтык жана стабилдүүлүк. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сизге дагы.
Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн президенттикке талапкер, регионалдык коопсуздук маселелер боюнча эксперт Талант Масадыков маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кезигишкенче саламатта болуңуздар.